Негизи бул мен жогорку класстын окуучуларына окуй турган 2 сааттык лекция болчу. Мен муну 3 мүнөттүк кылып кыскарттым. Баары 7 жыл мурда мен TED конференциясына учуп бара жатканда учакта башталган. Менин жанымдагы орунда өспүрүм курактагы жогорку класстын окуучусу отурган. Ал өтө кедей үй бүлөдөн экен. Анын тилеги жашоодо бир нерсеге жетишүү болчу. Ал мага жөнөкөй суроо берди. Ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек? Мен өзүмдү абдан оңтойсуз сездим. Анткени анын суроосуна жооп бере алганым жок. Анан учактан түшүп TED конференциясына келдим. Анан оюма бир нерсе түштү. Менин айланамда канчалаган ийгиликтүү адамдар жүрөт. Эмне үчүн алардан ийгиликке кантип жеткенин сурап көрүүгө болбойт? Анан алардын жоопторун балдарга айтып берейин дедим. Мына эми 7 жылдан кийин 500 адам менен сурамжылоо жүргүзүп көргөн соң, мен силерге ийгиликке кантип жетүү керектигин айтып берейин деп турам. Эң биринчиси, бул ынтызарлык, күчтүү каалоо. Фриман Томас айткан, мени кыймылга келтирген нерсе бул ынтызарлык. TED мүчөлөрүнүн муну акча үчүн эмес, бул ишти сүйгөн үчүн жасашат. Керол Коллеттанын мындай деп айтканы бар. Менин жасап жаткан ишимди башка бирөө жасаса, мен ага акча төлөп бермекмин. Баарынан кызыгы, эгер силер өз ишиңерди берилүү менен сүйүп жасасаңар, акча өзүнөн өзү эле келет. Эмгек. Руперт Мердак мага айткан, бул оор жумуш, эч нерсе өзүнөн өзү эле пайда болбойт. Бирок мен ушунчалык чоң рахат алам. Ооба, TED мүчөлөрү өз ишинен рахат алып иштешет. Алар абдан көп жана талыкпай иштешет. Бирок мен мындай деген бүтүмгө келдим. Алар иштемчилдер эмес, ишин сүйгөндөр. Адискөйлүк Алекс Гарден мындай дейт. Ийгиликтүү болуш үчүн бир нерсени тандап алгыла жана ошол жаатта мыктынын мыктысы болууга жетишкиле. Бул жерде эч кандай керемет жок. Аракет жана аракет. Концентрация же ойлоруңду бир багытка топтоо. Норман Джуйсон мындай дейт. Менин оюмча эң негизгиси баарынан маанилүү нерсеге көңүл кое билүү зарыл. Кийинкиси жеңе билүү. Дэвид Галлонун ою боюнча биринчи кезекте өзүңдү жеңе билүү керек. Физикалык жактан, руханий жактан жеңе билүү, таарынчакты жана ишенимсиздикти жеңе билүү. Голди Хойн мындай дейт. Мен дайыма өзүмө ишенч эмесмин. Кебетем да, көңүлүмдө жылытаарлык эмес. Андай акылдуу да эмесмин деп ойлочумун. Мен кандайдыр бир нерсеге жетишем деген оюмда да жок эле. Өзүбүздү жеңүү оңой эмес. Ошон үчүн апаларды ойлоп табышканда. Фрэнк Гири мага мындай деп айткан. Мени дайыма апам түртүп жетелеп келген. Дагы бир маанилүү нерсе ак ниет, кызмат көрсөтүү. Шервин Нулланд мындай дейт. Мен үчүн дарыгер катары кызмат өтө чоң сыймык. Азыр көп балдар миллионер болгум келет деп айтышат. Эң биринчи эле мен аларга мындай деп жооп берем. Жакшы, бирок силер өзүңөргө гана кызмат кылуу менен чектеле албайсыңар. Башкаларга да баалуу бир нерсе беришиңер керек. Анткени адамдар ушундай жол менен гана байый алат. Идея. TED мүчөлөрүнүн бири Билл Гейтс мындай дейт. Менин микрокомпьютерлер үчүн программаларды өндүрө турган биринчи компания түптөө жөнүндө идеям бар болчу. Мен муну эң сонун идея деп айтат элем. Идеялар бизге кантип пайда болорунда кандайдыр бир сыйкыр жок. Бул үчүн эң жөнөкөй нерселерди эле жасаш керек. Мен муну көптөгөн мисалдар менен далилдеп келем. Өжөрлүк. Джо Крауз айтат. Биздин ийгилигибиздин негизги себеби өжөрлүк. Силер канчалаган кыйынчылыктарды, жол болбой калууларды, кыскасы ысык сууктун баарынан жеңип өтүшүңөр керек. Албетте, сын пикир, кысым калуу, сүйлөшпөй коюу, сен акмаксың дегендер сөзсүз болот. Ошентип биздин сурообуздун жообу эң жөнөкөй. $4000 төлөп TED-ке келгиле. Эгер бул силерге туура келбесе, анда жогоруда айтылган 8 принципти кармангыла. Жана ишенип койгула. Бул нерселер силерди сөзсүз түрдө ийгиликке жеткирет. TED мүчөлөрүнүн мага берген интервьюлары үчүн ыраазычылык билдирем.